Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн 10 сентябрь 2022 жыл. Мен Сокулук районуна караштуу Кара Сакал айыл тарапта жүрөм туугандар. Ушул жактан бир үй жана чоң кашар менен сатылуучу объект бар экен. Ушул жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер көпчүлүгүңүздөр билген, ал селекциядан келген чоң мондай трасса жана Малавайдан чыккан трассанын кесилишинде турам. Сатылуучу объект ушул жерден түстүү тарапты карай басып барганда 500 метрдей аралыкта жайгашкан туугандар. Анан бул чыгыш тарапта көрүп тургансыздар Кызыл Туу айылы. Ал жака чейин Бишкек шаарынан түз 18-ci автобус келет жана буяктан Малаваднаядан Сокулуктан бир маршрутка деле келет. Аны мен сатылуучу кашарга карай жыладым. Сиздер ылайыктан бас сөзүңүздөрдү комментарийге жаздырыңыздар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы үйүбүзгө жана чоң кашарга да жетип келип калдым. Бул көчө тараптан көрүнүшү. Бул жол менен сиздер жанакы түз чыккан жолдон оңго бурулсаңыздар, ушул көчө менен сиздер бул кашарга үйүбүзгө жетип келе аласыздар. Чыгыш тарабыбыз Кызыл Туу, түштүк тарабыбыз Питовник, түндүк тарабыбыз Кара Сакал айылдары болуп калат туугандар. Бул жер Сокулук районуна караштуу. Андан ары суу бар туугандар, ичкенге да суу бар. Арыктан келген суу деле бар. Жер сугарганга туугандар мынакей. Негиз боюнча бул жактар малина, мондай бактар болгон экен, бирок бул үй ээлери көптөн бери бул жерде карабаганына байланыштуу. Квартиранттар жашаган экен туугандар, башкалар жашап, бир аз каралбай калып, ушундай бир аз кургап турган учур. Негиз боюнча мондай арыктан келген суу бар туугандар. Мынакей. Мал караганга деле, мал бакканга деле ыңгайлуу жер деп айтты. Үй ээси өзү деле буга чейин жылкы, уй жана башка малдардын баарын кармаган экен бул жерде туугандар. Жалпысынан жердин аянты 70 соток. Документтер боюнча кызыл китеби бар туугандар. Анан бул жерде чоң мондай мал кармаган кашар бар экен. Жана буякта буга чейин үй ээси өзү жашаган үй деле бар экен. Мына ушундай. Азыр чегаралардын бул жагын көргөзөм. Чыгыш чегарасы бул жерде стадион тушунан болуп калат. Түндүк чегарасы ал жактагы жерлерден башталат. Кыскасын айтканда, жалпысынан 70 соток жери бар туугандар. Келсеңиздер, кызыл китебини көргөзүп, көтөрүп келип, кызыл китебин туугандар сиздерге бул үй ээси, кашар ээси жерлерин көргөзүп тактап берет. Негизинче бул жакта малина, жер жемиштери ылдый тарабында, бул жактарында клубникалар болгон экен. Буякта мал кармаган экен туугандар. Мына бул жактан көргөзө кетейин. Ошол мал менен алектенгендер болсо дейт, өтө эле ыңгайлуу дейт бул сатылуучу объектибизде. Мынакей. Тегеренте тосулган, кенен ичинен камап кое бересиздер. Жылкыныбы, башка малды уйбу эмне болсо дагы. Андан ары бул үйүбүз кирпичтен болгон. Бул жагында негизги кирүүчү эшиги орнотулган. Кашар бул жакты карай кете берет. Кашар бул жакты карай кете берет туугандар. Мынакей. Мына ушундай көрүнүштө. Тегеренте черешня бактар жана башка бактар деле бул жакта черешня, вишня, бул жакта черешнялар бар экен туугандар. Мына ушундай. Ылдый тарап ал жактагы арбага чейин. Жалпысынан 70 соток туугандар. Окей. Даяр мондай заборлар менен бар туугандар. Эмне маалымат туугандар? Кандайдыр маалыматтар калган болсо, ээсинен чалып номер экранда болот. Видеонун башында, мына видеонун ортосунда, видеонун аягында сиздер ээлеринин номерин көрө аласыздар туугандар. Анан Базар жок каналынын номериге деп жазылып турат. Ал номерге туугандар үй сатчулар болсо, реклама жөнүндө маалымат алгыңыздар келсе, чалсаңыздар болот. Үй ээлеринин номерине чалыңыздар. Маалымат үй жөнүндө соода кылам десеңиздер, дагы маалыматтарды алам десеңиздер, ээси тел дегенге чалыңыздар туугандар. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болсо, андыктан достор менен, группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар. Айтмакчы, батыш чегарасы туугандар, бул кашар бүткөндөн кийин дагы ал жакка карай көп эле метр кетет. Келсеңиздер,
кызыл китебин көтөрүп келип үй ээси сиздерге так чек араларын көргөзүп берет туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.